Так, бүгін 6 октябрь 12-ге 5 минут қалды. Так, шашка. О! 36 минутта sonra bir zakaz verdi. Үйдүн жанынан бербейт. Эки жол жагыраак чыктым. Жол жакты чыгып алды, 10 минут отурдум, бербейт. Мына жака чыктым. Клиентке чейин 7 минут экен, клиенттен ары 13 минуттук заказ дейт. 2 бустера дейт. Ничего страшного. Бир бустерим бар, экинчиси кресло. Кресло как бустерлар кете берет. Ой, няня болуп иштейт экен. Луганстан келиптир. Няня болуп иштейт окшойт. Там вообще дейт, 8 жылдан бери бизде границага цемент кылып коюп койгон дейт, границадан нейтральный зона бар дейт. 2014-төн бери. Просто так, когда им скучно, стреляют, дейт, снаряд менен атышат эле дейт. Ошентип какой-то бизди кыйла жылдырып ишкен дейт. Айла жок, жакын жердегилер качып кетишкен дейт. А биз все равно жашайбыз дейт. Так, экинчи заказ алдык. Буну 526 сом алып келдим. 14 минут, 13 минутта келди окшойт. Проспект Андропова 46 дейт. Пожалуйста, отстегнулись. Бул да детский кресло менен. 476 10 минут. Метро Коломенскийде жүрөм, метро Коломенский. Перевозка домашнего животного дейт. Ладно. Клиентке чейин 9 минут, клиенттен ары жарым саат. Көп айтышат. TikToктон, YouTube'дан көрүп калам, комментарий окуп калам, комфорт плюс айдагандар эмне мындай катыйсыңар депчи. Биз катыбайбыз, достор, катыбайбыз. Бизде катыганга вариант жок. Комфорт плюс айдагандар, Camry K5 Sonata Optima айдагандар, жаңыларын айдагандарчы. 80-90% аренда, выкуп, лизинг, кредит. То есть машина жүзүскү элек. Ана эмнеге катыйлы? Биз просто жолда кетип атып, мынтип кетип атабыз. Так, мынанчасын төлөп бүттүм. Мынанчасы калды. Так, мынанча айдан кийин төлөйм. Төлөп бүткөндөн кийин канча сатат экенмин? Бүтүп болбой айдасам экен. Төлөп бүткөндөн кийин ошо машинаны өзүм өткөзө аламбы деп ушуга окшогон ойлорду ойлоп кете беребиз да, мынтип кете беребиз. Бул өтүп аткан адамдар мындай карайт да, эмне катыйсың деп өтүп кетишет. Анан ушундай ой пайда болуп калган да. Лично менин оюм. Биз катыбайбыз. Биз ушунтой сөздөрдү ойлоп кете берип, нез болуп калабыз. Өлбөдү. Мына ушлик барат десе эле. Ё-моё, ушулда. Бул эмеспи? Не вы заказывали? Здравствуйте. Нет? Ветеринарный неме бар экен да. Мына өлөкө экен. Креслону алышым керек. Bilmedim akıttandın mı sen?
Эми итине 200 сом төлөдү, ошол үчүн 831. А так, ити жок заказ болгондо 631 болмок. Так, Новоясеневский проспект. О, Емкаттын боюнда бедин заказ алыптырмаш да кыйын эми. Форд Мондео айдасаң, Форд Мондео. Алдыда бир такси тупит этип атат. Форд Мондео жакчы мурда. Мен эң биринчи таксиде Ford Focus'tan баштагам да, Ford Focus'тун экисинен универсалынан баштагам. Бензинди алып кирчү. Кетти. Так, Новоясеневский проспект. Заказ бербей tutсам. Тез эле берди, 10 мүнөттө. 10 мүнөт күтүп отурдум даже. 10 мүнөткө да жетпедим окшойт. Ленинградский проспект берди. Динамо жака. Бустер менен. 38 километр 59 минута. Долгая поездка деп берди, аз көрөбүз да, канча чыгат экен. Детский креслом вообще фотоконтрольдон өтө элекмин, бирок заказ берип атат. На фотоконтроль. Пройдите фотоконтроль деп турат. Бирок бере берет Комфорт Плюста. Именно детский тариф жанырайын десем, жанбайт да ошол жагы. Ленинградский шоссе 25. Uzataman ulanıp çeksiz armanğa, uzun tünler kübe bolğun yaşıma. Mahabatım menin armanga aylandı tügön güz, yürөгүм menin yaşodo tügöysüz. Mahabatım menin armanga aylandı tügön güz, yürөгүм menin. Яндекс 3 вариант предлагает этиле. Үчөндөн убакыты бирдей, бирок километраж аргандай. Мен дайыма километраж азын тандаймын да. Бирок мынабы километраж азын тандай коюп, убакыттан уткуздум. Где-то бир 56 мүнөт көргөздү адашпасам. 1 саат 2 мүнөттө келдик. 5 мүнөт убакыттан уткуздум. Мейлі, не дейсіз? Так, 1400-ге келдік. Химки, улица Кудрявцева, 12. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь стояли, да? Здесь стоял. Шереметьево, да, терминал Б? Да, зона вылета. Так, 45 минут. 1255. Өзі удачный заказ болды да. Метрополис бар ғой. Так сервис керек Войковскийде. Мосттың астына кіріп тұрып, такси парковкада тұрсам. Ошол жерден заказ берди да. Кечеги акыркы видеого бирөө комментарий жазыптыр. Зона вылетка эмес, зона прилетка эмес, зона вылетка апаргыла, тырың-пырың апаргыла, себеби кийин 2 жолу атмен болуп калса кайра кире албай каласыңар депчи. Ой, заказ деген зона вылет, зона прилет деп заказ болуп атса. Телефондо көрүнүп турса, мынаяка бурул деп атса, ал тиктеп турса телефонду. Анан кантип мен зона прилетко бурул деп туткан жерге мен зона вылетке бурулуп кетип калам. Вариант жок. Почему сюда повернули десем, мен де жооп берем. Конфликт болот. Анда жерде анан кийин чыккандан кийин жаман оценка коет. Зачем кереги бар? Ошон үчүн биз айткан жагына апарабыз. Конечно, зона вылетка заказ болсо өтө сонун. Азыркы деле зона вылетка деди. Келгенден кийин туда подъехать не вариант было деп сурап. Там зона прилета деп койдум. Эми бул биринчи жолу кетип атканда. Эгер мурда дагы ошол жактан кетип жүргөн болсо, нет, туда можно было деп сүйлөнөт да. Так, 24.000 болуптур иштегеним, ону карагылачы.
24.000 болуптур. 6 саат сменам бар экен. Негизи жакшы эле күндүзү, мен мындай жакшы болот деп ойлогон эмесмин, жакшы эле. Комфорт плюс 1 саат дейт. 76-80. 76 машина бар экен. 1 саат ничего страшного. Колду чойып отуруп туралы. Главный местага коюш керек. Места жок, парковка жок, э? Так, 41 минутта келдик. Тушина. Одинцово дейді, Одинцово, Чистяковый. Тюрмеге өзі жеткізейін шына. 43 минут. Чистяковый. Шымжақ болған районында бірақ елес жеткіземізді. Пятницкая улицадан, Третьяковскадан, Зеленоградқа. Ключка взять мен заказал. Долгая поездка деп 44 километр 47 минут. Ушуну жеткизип туруп эле анан домойду коюп келип атасың. Здравствуйте. Зеленоград, да? Акчыныда караган сен келерсиң бир күнү нур жүзүңдөн чачырап айдыңыңдан көзүңдүн баратамын магдыра шамалына жетиңдин азгырылам артыла караныңа атыңдын баргым келет батыра кайдан качам белгисиз сен келерсиң бир күнү сен келерсиң бир күнү сен келерсиң бир күнү ызгарымдын жолун 54 минут. 1900. 47 минут эле көргөзгөн өзү. Бирок жанагы эле Химкидин кире беришинен баштап чыгып беришине чейин пробкада келдик. Чыгып беришинде авария болупту. Жана Шереметьеводон келип атканда авария турду эле. Андан 1-2 километрден кийин авария пайда болду. Өзү ошол Химкидин жолу кимге көңүл байкайсыңарбы? Орустарда бир орустар ошондо айтты эле. Очень кандуу жол депчи. Очень кандуу жол айтат. Очень кандуу деп айткан. Ошол Химкидин жолунда этият болгула. Ошол жерде өтө мындай, билбейм неге ошондой кызыктай жол. ДТП боло берет. Бул жерден не кылабыз бул жерденчи? Зеленоградда geçişти милде жолу бар. Бул жерде комфорт плюстан үмүт кылбай эле коюш керек. Мындай кылып домойду коебуз дагы. Комфортту кошуп коебуз. Шамалына жетиңдин азгырылам артыла караныңа атыңдын баргым келет батыра кайдан качам 24 минутум калып кетти. Мына иштегеним. Зеленоградтан Белорусский вокзалга чейин бусса түшүп келдим. Анан үйдүн жанына бердилер. Алып келип атам без коэффициент. Без коэффициент 600 түкүнчө сом кыскасы. Ушундай бардыгыңарга ийгилик, тынччылык жана бакубат жашоого каалайм. Бул видео ушу менен аяктады. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.